Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен Photoshop сабактарын үйрөнүп баштайбыз. Бүгүнкү сабакта кылган кадамды кайра артка кайтаруу жолун үйрөнөбүз. Ал үчүн биринчи ар кандай сүрөттөрдү тартып көрөбүз. Ал үчүн пипетка инструментин алып туруп эле каалаган жерге альтты басып туруп керектүү өңгө басып койсок, ошол өң таңдалып калат. Ошол менен ар кандай сүрөттөрдү тартып көрөлүк биринчи. Ар кандай түстөрдү таңдап алып тарта беребиз. Анан эгер биз туура эмес өң таңдап тартып алсак, кайра артка кайтарыш үчүн клавиатурадан Ctrl+Z тамгасын бассак, артка жылып калат да. Бир жолу бассак, бир кадамга жылат, эки жолу бассак, эки кадамга жылат. А эгер биз деген артка жылган кадамды эмес, астыга жылгыбыз келсе, Ctrl+Shift+Z'ти бассак, кайра кайтарып берет да биз мурунку артка жылган кадамыбызды. Дагы ушундай точкаларды коебуз ар кайсындай. Анан сиздерге клавиатура менен иштеген оор болуп атса, Photoshop'та үстүндө редактирование деген жеринде отменить жана повторить деген эки пункт бар. Ошол пункттар менен эле клавиатурадагы жанагы артка кайткан жана алдыга кеткен кадамдарды кайталасаңыздар болот да. Бирок Photoshop'то лимит бар. Артка жүргөн кадамдардын 60 болуп турат да. Биз азыр ар кандай сүрөттөрдү тартып, чийгилеп көрүп атабыз. Бирок 60 кадам жүргөндөн кийин кайра артка кетпей калат да. Ошону текшерип көрөбүз. Ар кандай чийиндерди чийгилеп жасайбыз. Ctrl+Z'ти басып, көрдүңүздөрбү, артка кетип баратам. Бирок ушул жерден токтоп калды. Буну кантип өзгөртсө болот? Ал үчүн Photoshop'нун эң үстүндө настройка, основные деген жерлерден эң астында установки деген бар. Ошол жерден история действий деген 60та турган болчу, 1000ден 60ка чейин бар. Ушуну өзгөртүп, биз каалаган өзүбүзгө керектүү кадамдардын санын коюп койсок болот. Ошентип биз бүгүн артка жана алдыга кадамдарды жасаганды Photoshop'тон үйрөндүк. Кийинки сабактарда биз деген ар бир куралдарды бирден карап үйрөнүп чыгабыз. Биз менен болуңуздар. Чоң рахмат.